Нурпресс маалымат борборунун жаңылыктар кызматы, аны мен Наргиза Исаева алып барам. Саламатсыздарбы? Ушул жума ичинде Кыргыз гидромет борбору аба ырайы байланыштуу чукул билдирүү таратты. Синоптиктердин маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын 9-нан 12 декабрына чейин аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлүүдө. Көпчүлүк аймактарда кар жаап, жолдор тайгак болуп, кар күрткүсү күтүлөөрүн эскертишти. Күз-кыш тазалоо мезгили 1 ноябрдан башталып, марттын башында аяктайт. Бирок буга карабастан, биринчи кар түшкөндө дароо эле жолдор даяр боло калбасын көрүп эле жүрөбүз. Анын кесепетинен тайгактан улам унаалар сүзүшүп, жөө жүргүнчүлөр жол тайгагынан жыгылып түшүп, кырсыктай башташат. Буга байланыштуу биздин маалыматтык борбордун быйылкы кышка даярдык тууралуу кызыккан суроолоруна тазалык муниципалдык ишканасы кыш мезгилине даяр экенин билдиришти. Мекемеден маалымдашкандай, шаардык жолдордун өтүүчү бөлүгүнөн карды 38 атайын унаа тазалайт. Анын ичинен МАЗ базасында кар тазалоочу 25 даана унаа, ЗИЛ 130 базасында кум чачуучу 1 унаа, 2 даана фронталдык жүктөгүч, щетка жана күрөк менен 5 Беларусь трактору жана универсалдуу коммуналдык 5 автоунаа бар. Аялдамалардан жана жолдордун жээгиндеги тротуарлардан карды тазалоо боюнча 715 адам жумушка чыгып, өз кызматын аткарышат. Кыш мезгилине 1,5 тонна туз, 4000 тонна жуулган кум даярдалганын тазалык муниципалдык ишканасы билдирди. Оштогу аскер бөлүктө 6 декабрь күнү мекен алдында өз милдетин аткарып кызмат өтөп жаткан 18 жаштагы жоокер каза тапты. Чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктүн жетекчилиги жоокер Руслан Эрменбаев этиятсыздыктан улам өзүн өзү атып алган деген версияны жарыялады. Маркум болгон жаран Кыргызстанда соңку 20 күн ичинде эле аскерде кызмат өтөп жүрүп бейажал каза болгон экинчи жоокер. Ал эми мындан көп өтпөй эле 20 ноябрда токтогул кесин кайтарган аскерлер пикир келишпестиктен улам Ички иштер министрлигине караштуу ички аскер бөлүгүндөгү кызмат өтөгөн 21 жаштагы жоокер 20 жаштагы жоокерди атып салганы кабарланган. Бул окуялар коомчулукта Кыргыз армиясындагы ыдык көрсөтүүлөрдөн улам болуп жаткан жокпу деген талкууга жол ачты. Себеби аскер бөлүктөрүндө жоокерлер арасындагы бири-бирине чоң суноо жана өз ара пикир келишпестиктер көйгөйлүү маселелерден бири. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 2021 жылга чейинки отчетуна ылайык 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапкан. Алардын 12си өз жанын кыйган. Ал эми соңку 12 жылдагы окуялар боюнча так статистика жарыялана элек. Кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп каза болгон жоокерлердин өлүмү боюнча тиешелүү органдар мамлекеттик сыр деген жүйө менен маалымат бербей келишет. Укук коргоочулар жоокерлер каза болгон окуялардын 10% гана сотко жетээрин айтышууда. Кандай күндө да жакшы ниет менен уулунун жоокер болуп келишин күтүп, кыялданып үйдө күтүп жүргөн ата-энеге мекенин, үй бүлөсүн коргой турган эр азамат кайтып келгендин ордуна аскер формасын кийген жансыз дене келүүсү өтө өкүнүчтүү. Мындай кайталанган жоокер тагдырлары бир гана ошол үй бүлөнүн гана эмес, бүтүндөй мамлекеттин көйгөйү боюнча калууда. Активист Автандил Жоробеков кече 7 декабрь күнү кечинде социалдык тармак аркылуу кайрылуу жасады. Кайрылууда аны ички иштер башкы башкармалыгына суракка кирип бара жатканын айткан. Жоробеков 9 декабрь күнү Горький паркында өткөрүүгө пландалган тууну өзгөртүүгө каршы чогулуштун уюштуруучусу катары буга чейин бир канча ирет аргыл жарыя чакырыктарды жасаган. Ал мындан 5 күн мурда милициядан чыгарым менен кайра УКМКга суракка алып кирип кетишти деген. Жоробековдун билдирүүсүнө социалдык тармакта бир топ сын пикирлер айтылып, сөз эркиндигине доо кетип жатат дешүүдө. Ал эми кече оппозициялык сөздөрдү сүйлөбөгүлө, уктуңарбы, кыркып койгула, жакшынакай элдин маанайын көтөрө турган концерт берели
деп өлкөнүн маданият кызматкерлерин чогултуп алып, ортосунда сүйлөп жаткан белгилүү режиссер Рысбек Жабировдун видеосу тарады. Ачык эле оппозиция же позиция болушту аныктап алмай, эми артисттерге жеткенбе деген пикирлер талкууга жем таштады. Же маданият өкүлдөрү мамлекеттин маданиятын гана көтөрбөстөн, саясийда салмакты кармап турушабы деген ой салышты. Чогулуштун чордонунда турган Жабировго байланышып, окуянын чоо жайын өз оозунан угалы десек, байланышууга мүмкүн болбой жатат. Сахнага чейин кирип барган саясаттын оюну эмне менен бүтөөрүн убакыт өзү көрсөтөр. Оппозиционный bir сөздөр сүйлөбү. Туңарбы? Тыркып койгула. Кантип айтылган болсо ушундай жакшынакай бир элдин эмеси көтөрүп турган бир концерт койду. Үчүнчүдөн, азыр бул концерттен кийин баардыгы Ош шаарынын жашоочусу электр кабелин мойнуна оруп алып, 5-кабаттан боюн таштоого аракет жасады. Окуянын айтымында бүгүн 7 декабрь күнү бул көрүнүш Оштун Райымбеков көчөсүндө болгон. Анда жашы 45-50 жаш курактагы белгисиз эркек адам көп кабаттуу үйдүн 5-кабатындагы үйдүн терезесинен бир бутун бир нече мүнөт салаңдатып отурган. Маалыматка ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган жерге 4 куткаруучу тартылып, аны куткарып калышты. Мына куткарчылар келип, биги зданиядан секирген жаранды өз убагында куткарышты. Нарын шаарына караштуу Нарын районунда 8 март жана Шоро айылдарына кеткен жол эмес эле каралбай калган талаага айланып калганбы. Эл чырылдап интернетке чыкканда гана бир аз сүрдүрүлүп калаарын жергиликтүү тургундар айтышат. Унаалар бул жолго чыдабай бат-баттан бузулгандыктан айылга таксилер да каттабай калган дешет. Сүрдүрүш үчүн грейдерге май жок деген айыл өкмөт акимдерге баткактан болсо да төшөп бергилечи деп жалдырап жүргөн элдин арманын уга турган чоңдор калбай калгандай. Өзүбүз айткандай, өнүккөн мамлекетте жашап жатып, мына ушундай шифр жолдор менен өмүр бою каттап жашап жүргөн бул эки айыл гана эмес. Мындай жасалбаган жолдор көз жаздымда калган кароосуз айылдар толтура. Эмнеси болсо да Нарындын каралбай калган Шоро айылынын жолу Нарын районунун жетекчилиги жана Нарындан шайланып келген депутаттардын кулагына күмүш сырга болор. Мына туугандар, бул баягы айтышыңар мүмкүн, жаза ойлатпайбы, бирок көрбөй атасыңар депчи. Бул жака грейдер келгенине ишенбейм да. Карачы, мончалык деңгээлде шипыр карагылачы. Чоң машина жүрбөйт да. Анан жеңил машина кандай жүрүп атат билбейм да, карагылачы. Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн пайда болгонуна быйыл 65 жыл толду. Бүгүн өлкөдөгү телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Урматтуу кесиптештер, ары түшүктүү, ары жоопкерчиликтүү жана милдети бийик, сыймыктуу кесип ээлери. Сиздерди Нурпресс маалымат борбору куттуктайт. Майрамыбыз кут болсун. Саламатта калыңыздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.